Үстүбүздөгү жылдын 30-июлунан 31-июлга караган түнү 1938-жылы туулган Эркин Сапаеванын тынч уйкусун бузуп, Панфилов районунун Чалдабай айылында жайгашкан үйүнө Азият улутундагы 2 адам тоноого киришкен. Диванда жаткан жерде. Мен тиги эшикти ачтым да, баары эле эшикти ачып бердим. Журдакка кирип алып жүргүлө. Үйгө киргиле. Түнкү саат канча саат? 2:30. 2:30. Түнкү саат 2:30. 31-июль күнү болжол менен түнкү саат 2 чамасында 1938-жылы туулган Сапаева Эркин аттуу айымдын үйүнө алдоо жолу менен киришип, арыздануучуга тиешелүү болгон мүлктөрүн, тактап айтканда кулак сөйкөсүн, алтын кулак сөйкөсүн жулуп качып кетишкен. Аталган кылмышка шектүү делинип, Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1991-жылы туулган Талант Матеков жана Кайрат Шаханов кармалышып, күнөөнү толугу менен мойнуна алышкан. Кимде? Кемпирдин. Кантип? Жүрүп. Каяка кирип? Үйүнө. Эмне максатта үйгө кирдиңер? Алтын алып чыгам деген. Алтынды эмне кылат элеңер? Сатмак. Акча эмнеге керек эле? Бул кылмыш жогорудагы шектүүлөрдүн биринчи жолку жортуулу эмес. Буга чейин да жалгыз бой улгайган адамдардын үйлөрүнө кирип, тоноочулук кылып жүргөндөрү маалым болгон. Кара күчкө толуп туруп, алсыз адамдарга үстөмдүк көрсөткөн 2 кылмышкердин үстүнөн Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана жаза кодексинин 167-беренеси тоноочулук боюнча кылмыш иши козголуп, алар Панфилов райондук убактылуу кармоочу жайга киргизилген.